Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Жогорку соттун төрайымы Нургуль Бакирова сот тутумунун ардагерлери жана отставкадагы судьялар менен жолугушту. Иш-чарага Жогорку соттун судьялары жана аппарат кызматкерлери толук курамда катышты. Ошондой эле жолугушууга сот тутумунун ардагерлери келишти. Нургуль Бакирова сот адилеттигин жүзөгө ашыруу оңой милдеттерден эмес экендигин, бул милдетти аткаруу үчүн терең билим, жогорку кесипкөйлүк, бийик адамгерчилик, адилеттүүлүк, сабырдуулук жана чыдамкайлык талап кылына тургандыгын айтты. Чейрек кылымдан ашык судьялык кызматты аркалоо менен сиздер мол турмуштук жана кесиптик тажрыйба топтодуңуздар. Ошол мол тажрыйба кийинки муунда өтүп, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда жол көрсөтүп, үлгү болуп туруусу үчүн сиздер менен ар дайым тыгыз мамиледе болуп, акыл насааттарыңыздарды угуп туралы деген максатты коюп отурабыз. Жогорку соттун төрайымы судьяларга бир гана материалдык жана процесстик мыйзамдарды окутпастан, аларга адилеттүүлүктүн, адамгерчиликтин, тазалыктын жана адептүүлүктүн дагы мыйзамдарын окутуу зарыл экендигин, бул үчүн сот тутумунун ардагерлеринин акыл насааттары жана топтогон тажрыйбалары талап кылынаарын кошумчалады. Нургуль Бакирова чечкиндүү жана талыкпас аракеттер менен алдыга коюлган максаттар ишке ашып, сот тутумунун аброю бийик тепкичтерге көтөрүлөт деген ишенимин билдирди. Төрайым ардагерлерге белектерин тапшырып, бекем ден соолук тилеп, өрдөктүү өмүр сүрө беришине тилектештигин айтып, ушундай жолугушуулар байма-бай өткөрүлүп, адатка айланса деген пикирин айтты. Өз кезегинде ардагерлер экс судьяларды чогултуп, алардын акыл насааттарын, кеп кеңештерин угуп, сот тутумунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча пикир алмашууга чакырган Жогорку соттун төрайымы Нургуль Бакировага ыраазычылык билдиришти. Бүгүн мен Жогорку соттун жамаатына ыраазычылык айткым келет. Особенно төрайымга Нургуль Жакыповага. Шунун баарын уюштуруп, өзү кол коош кылып, баарыбыздын башыбызды кошуп, баарыбызды тааныштырып, ушундай бир жакшы иш болуп жатат да. Биринчиден мен сизди куттуктайм. Ошолоруңуз майлы сүттүү болсун. Жолуңуз абдан узак болсун. Ошол аксакалдарды бул жерге чогултуп, жок дегенде бири-бирибиз менен жолугушуп, айтар сөзүбүздү толук айтпатса дагы жарым жартылай айтканга бири-бирибиздин жүзүбүздү көргөнгө мүмкүнчүлүк түзгөнүбүзгө. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бул иш абдан жооптуу, орчундуу иш. Жыйындын соңунда Нургуль Бакирова адилеттүүлүк менен мыйзамдуулук, бул кылдаттыкты талап кылган эри шаркак жүрүүчү өтө татаал иш экендигин белгиледи. Сот тутуму өз аброюн адилеттүү чечимдерди, судьялардын кынтыксыз жүрүм туруму, жогорку кесипкөйлүгү жана жасаган жакшы иштери менен гана көтөрө алаарын айтты. Ошондуктан баарыбыздын алдыбызда көптөгөн аракеттерди ишке ашыруу милдети турат. Бул милдеттерди ишке ашырууда бизге сот тутумунун ардагерлеринин кеңештери, акыл насааттары керек экендигин баса белгиледи.